жүрөктүн миңдеген сырлары бар деп айтканы бар экен Паскальдын. Менимче менин сырлары жүрөктүкүнөн дагы толо. Ошол сырларды бирге чечпейлиби деп мен сиздерди Акыл Ордо программасына чакырам. Менин атым Салтанат Саматова, алдыда кызыктуу оюн. Биз менен болуңуздар. Акыл Ордо долбоору өз ишин улантат. Биз жаңы сезондобуз. Жаңы сезондо 8 класстын окуучулары ойношот. Студияда мыкты окуучулар бар. Аларды сиздерге тааныштырбайымбы? Демек, мыктылар. Мөңгүбек уулу Эрбол. Скөл областын Тоң районуна караштуу Гиреш Эминалиев атындагы 8 класстын окуучусумун. Билимдүү дүйнө жарык дегенде мен өз Акыл Ордого өз билимимди сынаганы келдим. Катышуучуларга ийгилик. Абдыбай кызы Айбике. Нарын областына караштуу Атбаш районунун Карабас айылындагы Карбек Карпеков атындагы орто мектебинен келдим. Канибет кызы Байма. Нарын областына караштуу Кочкор районундагы Оробаш айылынын Оробаш орто мектебинде 8 класста окуйм. Мен бул жерге өзүмдүн билимимди сыноо үчүн келдим. Атаандаштар ийгилик жана өзүмө ийгилик. Руслан кызы Адинай. Сокулук районуна караштуу Фрунзе номер 1 орто мектеп лицейинин 8 класстын окуучусумун. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат демекчи. Билими күчтүү жеңсин. Туп-туура. Азаматсыз Адинай. Таалайбек кызы Азема. Нарын областына караштуу Актылай районунун Карабүргөн айылындагы Мукаш Базаркулов атындагы орто мектебинин окуучусумун. Мусаев Раззак. Бишкек шаарындагы номер 93 орто мектебинен келдим. Окубасаң көзү барын сокурусуң дегенде мен бул жака өз билимимди тереңдеткени келдим. Бүгүнкү оюнда мен өзүмө жеңиш каалайм. Түркүлгөн кол чабуулар болсун биздин оюнчуларга. Азаматсыздар. Мен сиздерге дагы ийгилик каалайм. Биздин оюндун эрежесин сиздерге эскерте кетейин. Биздин оюнубуз 3 раунттан турат. Биринчи раундда 18 суроо берем. Ар бир суроого 4төн вариант болот. Анын бардыгы экрандан көрүлөсүздөр. Анан туура жоопту тандап алып, көбүрөөк упай топтосоңуздар, 4 оюнчум экинчи раундга өтөт. Ал эми бүгүнкү оюндун финалында 2 оюнчу калат дагы. Бирөө 6 оңордон бирөө гана жеңишке жетет. Акыл Ордо кубогун алат дагы, супер финалга жолдомо алат. Сиздер даярсыздарбы? Даярбыз. Маанай кандай? Жакшы. Күйөрмандардын маанайы кандай болуп атат? Даярсыздарбы сиздер дагы? Анда эмесе баштайлы. Биринчи раунд, биринчи суроо. Атай Огонбаевдин чымчыктарды туурап черткен күүсү. Машботой, Актамак көктамак, кара өзгөй, камбаркан. Кана, жооп бериңиздер. Атай Огонбаевдин чымчыктарды туурап черткен күүсү. Бул кайсы күү? Машботой, Актамак көктамак, кара өзгөй же камбарканбы? 2 оюнчум гана туура жоопту билет экен да. Абдыбай кызы Айбикеден сурайлычы. Кана Айбике? Атай Огонбаевдин чымчыктарды туурап черткен күүсү бул Актамак көктамак деп аталат. Туп-туура. Азаматсыз. Бул туура жооп. Сиздер да билгенсиздер да. Жөн гана толкунданып атып, унутуп калдыңыздар окшойт. Кана, Айбике, өзүңүздүн келечекке пландарды, бүгүнкү күндө алектенген иштериңиздерди айтып бербейсизби? Мен келечекке койгон пландарым өтө көп. Анын бири мен филология кесибинин ээси болгум келет. Азыркы учурларда мен көптөгөн ийримдерге катышып жүрөм. Спорт менен да алектенем. Бош убактыларымда тренировкага барам, волейбол ойнойм өзүм. Карагылачы, мына баарына жетишкен Айбикеге дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Келечекке койгон пландардын баардыгы ишке ашсын. Ийгиликтүү айымдардан болуңуз, Айбике. Кийинки суроо. Орусия ким тарабынан негизделген? Шварн, Юрий Долгорукий, Аскальд же Дирбе? Ана Орусия. Азыркы Россия. Байыркы Орусия. Шварн, Юрий Долгорукий, Аскальд же Дир негизделди. Ким? 4 оюнчум туура жоопту билет экен. Азаматсыздар. Руслан кызы Адинайдан сурайлычы. Орусия ким тарабынан негизделген? Бул Юрий Долгорукий. Туп-туура. Юрий Долгорукий тарабынан негизделген. Өзүңүздү бизге тааныштырыңызчы, бүт республикага биз деген. Мен келечекте прокурор болгум келет. Мекениме, республикама жардамым тийген, акыйкатты жолдогон. Аны үчүн эмне кылыш керек? Көп окуш керек, жакшы окуш керек. Жакшы окуш керек. Азыр мисалы үчүн мектепте акыйкатчысызбы? Ошондой кол чаап коюңуздар. Биздин
Кыргызстандын келечегин түзө турган ушул мыкты жаштар. Кийинки суроо. Чыңалуунун бирдиги үчүн 1 вольт алынат. Ал Алессандро Вольтанын наамынан аталган. Вольта кайсы мамлекеттин физиги? Вольт. Ана? Италия, Испания, Англия же Франциябы? Алессандро Вольта. Кайсы мамлекеттин физиги? Италия, Испания, Англия, Франция. Жооп бериңиздер. Бул суроолордун бардыгын биздин редакторлор сиздер өтүп аткан эле мектептик программадан алган суроолорда, ошондуктан балким мурунураак өткөн темалар болот. Балким азыр өтүп аткан темалар болот. Ошондуктан жакшылап ойлонсоңор эле суроодо эле жооптор болот. Эки оюнчум туура жоопту билет экен. Канат Таалайбек кызы Азебадан сурайлычы. Чыңалуунун бирдиги үчүн 1 вольт алынат. Ал Александро Вольтанын наамынан аталган. Вольта бул Италия мамлекеттин физиги. Туп-туура, азаматсыз. Кана Азема деген сулуу бийкеч эмнени кыялданат экен? Ошону айтып бериңизчи. Мен учурда сүрөт тартуу менен алектенем. Жана көйнөктөрдүн моделин ойлоп тапканды жакшы көрөм. Келечекте дизайнер болгум келет. Дизайнер болосузбу? Абдан жакшы. Кана кол чаап коюңуздарчы Аземага. Азыр кандайдыр бир көйнөктөрдү тигип, шым-шум тигип жүрөсүзбү? Тикмечиликке дагы барсызбы? Кээде жасайм. Кана кол чаап коюңуздарчы Аземага. Кыргызстандын мыкты дизайнерлеринен болуңуз сөзсүз түрдө. Кийинки суроо. 1811 жылы газдар жөнүндөгү законду ачкан. Кийинчерээк ал закон анын атынан аталган. Ал кайсы Италия окумуштуусу эле? Шиф Хуго, Амадео Авогадро, Леви Примо, Дженатта Джулио. Кана? Кайсы Италия окумуштуусу? Газдар жөнүндө законду ачкан, кийинчерээк ал закон ушул окумуштуунун атын алган. Шиф Хуго, Амадео Авогадро, Леви Примо, Натта Джулио. Ана мектептеги программаны эстеп көрүңүздөр. 3 оюнчум туура жоопту билет экен. Кана кайрадан эле Айбикеге келдик. Айбике, кана сиз айтып берсеңизчи. 1811 жылы газдар жөнүндөгү законду ачкан. Кийинчерээк ал закон анын атынан аталган. Ал кайсы Италия окумуштуусу? Бул албетте Амедео Авогадро. Амедео Авогадро. Туура, азаматсыз. Кана алгачкылардан болуп, Европадан Индияга деңиз жолун ким ачкан? Америка Веспуччи, Эрнан Кортес, Фернан Магеллан же Васко да Гама? Европадан Индияга деңиз жолун алгачкылардан болуп ким ачкан? Америка Веспуччи, Эрнан Кортес, Фернан Магеллан же Васко да Гама? Эстеңиздер. 4 оюнчум туура жоопту билет экен. Эми Эрбол менен таанышалчы. Мөңгүбек уулу Эрбол. Алгачкылардан болуп Европадан Индияга деңиз жолун ачкан Васко да Гама. Туп-туура, Васко да Гама болгон. Эрбол деген жигит жөнүндө эмнени айта аласыз? Мен чоңойгондо хирург болуп, кыргыз элиме кереги тийген инсандардан болгум келет. Ай, азамат. Ана кол чаап коюңуздар Эрболго. Азаматсыз, сөзсүз тилегиңиз орундалсын. Кыргыздын мыкты хирургтарынан болуңуз. Кийинки суроо. Байтик Канай уулу кайсы уруунун чоң манаптарынын бири болгон? Сарбагыш, бугу, солто же черикпи? Байтик Канай уулу кайсы уруунун чоң манаптарынын бири? Сарбагыш, бугу, солто же черикпи? Жооп бериңиздер. 4 оюнчум туура жоопту билет экен. Эми Мусаев Разак менен таанышалчы. Кана Разак? Байтик Канай уулу бул солто урусунун чоң манаптарынын бири болгон. Туп-туура, азаматсыз. Эми Разак деген атты сизге ким койгон? Мен Разак деген атты мага чоң энем койгон. Мен келечекте Кыргызстанда туризм тармагы өнүгөт деп ойлойм. Ошол себептен ошол тармакта адис болом.
Жакшы. Чет өлкөдөн келген инсандарга Кыргызстанды көрсөтүппү же өзүңүз башка өлкөлөргө барып Кыргызстан жөнүндө айтыппы кана? Биринчи чет өлкөгө барам, ал жактан көп адамдарга айтып, Кыргызстанга алып келем, аларды козуктарын көрсөтөм. Анан долларларды таптайбыз, чаптайбыз, топтойбуз дегенде. Кол чаппайсыздарбы? Кандай сонун тилектери бар. Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытуу жана өнүктүрүү, туурабы Азамат? Азаматсыз Мусаев Разакка дүрүккүрөгөн кол чабуулар болсун. 6 суроо артта калыптыр. Келгиле турнирдик таблицага көз чаптыралы. Кандай баштадык оюнду? Жакшылап кол чаап койсоңуздар, күчтөн берип, алдыда 12 суроо бар, чамдаңыздар алтындар. Кийинки суроо. 1855 жылы Бугу уруусунун Орусиянын курамына кирүүсүн демилгелеген Ысык көл кыргыздарынын чоң манабы ким болгон? Боронбай, Адыл, Балбай же Осмонбу? Келе койгула кана, жооп бергиле. Төрт оюнчум туура жоопту билет экен. Байма менен тааныша элекпиз кана. Ысык көл кыргыздарынын чоң манабы Боронбай. Боронбай болгон туура. Боронбай, Адыл, Балбайбы же Осмонбу деген суроо болгон. Байма, өзүңүздү тааныштырып өтүңүз. Ким болгуңуз келет? Мен келечекте журналист болгум келет. Мен азыр учурда деген Манастан угууга катышып жүрөм жана спорттордон болсо волейбол ойноп жүрөм. Жана бош убактарымда китеп окуганга аракет кылам. Азаматсыз, кол чаап коюңуздар Баймага. Ушундай ар тараптуу, көп кырдуу инсан болуш керек, Кийинки суроо. Макалды толукташ керек. Шыбыр кеп болбойт, шыйрак. Эмне болбойт? Бут, акча, мал же этпи? Шыбыр кеп болбойт, шыйрак болсо эмне болбойт? Бут болбойбу? Акча болбойбу? Мал болбойбу? Эт болбойбу? Ана жооп бериңиздер. Эки оюнчум туура жооп берди. Эрбол айтып берсинчи, Эрбол, баары билип алышты. Шыбыр кеп болбойт, шыйрак эт болбойт. Туура, шыйрак деген эт болбойт. Эрбол, сиз ким менен келдиңиз? Зикиралиева Загирежей жана жеңем классташым жана эжелерим менен келдим. Жакшы, колдоочулар көп айтор, Чоң рахмат сиздерге. Бар болуңуздар үчүн деп колдоп жүрүңүздөр. Таланттуу, биздин билимдүү балдарыбызды сөзсүз колдоп жүрүш керек. Кийинки суроо. Италияны бириктирүү үчүн күрөшкөн улуттук баатыр ким болгон? Дарио Фо, Рената Курчо, Кагол же Джузеппе Гарибальди. Кана? Италияны бириктирүү үчүн күрөшкөн улуттук баатыр. Италиянын улуттук баатыры. Ким? Дарио Фо, Рената Курчо, Мара Кагол же Джузеппе Гарибальди. Кана? Жооп бериңиздер. Бир оюнчум гана туура жоопту билет экен. Бул Разак. Разак кана сиз айтып бериңизчи, башкалар билип алсын. Италияны бириктирүү үчүн күрөшкөн улуттук баатыр бул Джузеппе Гарибальди. Туура, Джузеппе Гарибальди деген баатыр болчу. Сиз өзүңүздү баатыр сезесизби? Ооба. Кайсы учурда өзгөчө? Мектепте өзүм класстын намысын коргондо же. Ал эми салам дуаңыз бар беле, Разак? Мен Ош областынын Кара Суу районунда Төлөйкөн айылында жашаган тургун чоң энеме жана Алай районунун Бүлөлү айылындагы тайтет айнеме жана башка туугандарыма номер 94 мектебинин менин класс жетекчим Айжан эжеге, Айжан Бейшенова жана классташтарыма салам жолдойм. Бардыңыздарга Разактан салам. Жакшы, кийинки суроо. 1 май эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнү 2 интернационалдык Париж конгрессинде кайсы жылы кабыл алынган? 1889, 1893, 1895, 1897 жылы. 1 май эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнү 2 интернационалдык Париж конгрессинде кайсы жылы кабыл алынган?
1889, 1893, 1895 же 1897 жылыбы. Муну сиздер тарых сабагынан билишиңиздер керек. Ана, эки оюнчум туура жоопту билет экен. Азимадан сурайлычы. Азима. 1 май эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнү 2 интернационалдык Париж конгрессине 1889 жылы кабыл алынган. Туп-тура, азаматсыз. Азима, салам дуа жолдой турган адамдар барбы? Бар. Айт. Эң биринчиден мен кыргыз калкыма саламымды жолдойм. Жана Нарын областына караштуу Акбала районунун Кара-Бүргөн айылындагы жердештериме жана Мукаш Базаркулов атындагы орто мектебинин окуучуларына жана мугалимдериме, ата-энеме салам жолдойм. Бардыңыздарга салам. Кабыл коюңуздар. Кийинки суроо. 19-кылымда Николай Лобачевский дүйнөлүк илимдин кайсы тармагына салым кошкон? Биология, физика, математика же химиябы? Николай Лобачевский кайсы дүйнөлүк илимге салым кошкон? Илимдин кайсы тармагына? Биология, физика, математика же химиябы? Жооп бериңиздер. Эстегилечи. Бир гана Разак билет экен. Кана Разак, сиз айтып коюңузчу. Николай Лобачевский 19-кылымда математика илимине зор салым кошкон. Туп-тура математика илиминин көрүнүктүү окумуштууларынан бири. Азаматсыз, кийинки суроо. Акын Омор Султановдун сөзүнө жазылган Ак булуттар ырынын обону кимге таанды? Асанкалы Керимбаев, Аксубай Атабаев, Жумабүдүн Шыралиев же Муратбек Бигалиевпи? Акын Омор Султановдун сөзүнө жазылган Ак булуттар ырынын обонун ким жараткан? Асанкалы Керимбаев, Аксубай Атабаев, Жумабүдүн Шыралиев же Муратбек Бигалиевпи? Ана жооп бериңиздер. Эки оюнчум туура жоопту билет экен. Руслан кызы Адина жооп берет. Ак булуттар ырынын обону бул Асанкалы Керимбаевке таандык. Туура. Азаматсыз. Бул ырды билесизби? Укам. Ырдап бере аласызбы азыр? Жок. Адинайка, салам жолдойсузбу? Эң биринчиден мен өзүмдүн ата-энеме чоң ысык салам, жана туугандарыма, жана Фрунзе номер 1 орто мектеп лицейинин мугалимдерине. 12 суроо артта калды. Келгиле турнирдик таблицага көз чаптырып көрөлү. Кандай келатат биздин оюнчулар? Жакшылап бир кол чаап койсоңуздар, дагы 6 суроо бар алдыда. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Кийинки суроо. Химиялык элементтердин мезгилдүүлүк законун ачкан агрохимиянын негиздөөчүсү ким? Бутлеров, Мечников, Зинин же Менделеевпи? Кана? Химиялык элементтердин мезгилдүүлүк законун ачкан агрохимиянын негиздөөчүсү бул Бутлеров, Мечников, Зинин же Менделеев деген окумуштуу. Албетте муну бардыгы эле билишет. 6 оюнчум тең туура жооп берди. Эми мына сурайынчы Баймадан. Байма. Бул Менделеев. Туп-туура бул Менделеев. Азаматсыз. Эми салам жолдоп коюңуз. Мен Нарын областына караштуу Кочкор районундагы Орош айылынын бардык жердештерге салам жолдойм, жана ошондой эле эже агайларга, жана ошондой эле туугандарга баарыңарга ысык салам. Бардыңыздарга ысык салам. Жакшы, кийинки суроо. Лима кайсы мамлекеттин борбору? Перу, Бангладеш, Дания же Камбоджа? Лима кайсы мамлекеттин борбору? Перу, Бангладеш, Дания же Камбоджа? Жооп бериңиздер. Эки оюнчум туура жоопту билет экен. Азема, сиз айтыңызчы. Лима Перунун борбор шаары. Туп-туура. Азаматсыз. Анда кийинки суроо. Англия армиясында кызмат өтөгөн индустарды Индияда кандай аташкан? Сипай, Синай, Сава,
же санабы? Англия армиясында кызмат өтөгөн индустарды Индияда кандай аташкан? Сипай, Синан, Сава же санабы? Жооп бериңиздер. 6 оюнчум тең туура жоопту билбейт экен. Кээ Синан дейт, кээ Сава дейт, кээ Сана дейт. Сипай. Билип алгыла. Сипай деген туура жооп. Кийинки суроо, жакшылап кол чаап коюңуздар оюнчуларга. 3тен берип. Кийинки суроо. Үндү жазуу үчүн колдонулган фонографты ким ойлоп тапкан? Даймлер, Эндрю Уэйт, Эдисон же Райт Фрэнкпи? Үндү жазуу үчүн колдонулган фонограф. Ошону ким ойлоп тапкан? Даймлер, Эндрю Уэйт, Эдисон, Райт Фрэнк. Бир гана оюнчум туура жоопту билет экен. Адинай, Руслан кызы Адинай, сиз айтып берип коюңузчу. Үндү жазуу үчүн колдонулган фонографты Эдисон тапкан. Ойлоп тапкан. Эдисон ойлоп тапкан. Туура жооп. Чоң атама жана ата-энеме жана Греш Эйман Алифатындагы мугалимдер жалпы жамаатына салам жолдойм. Бардыңыздарга салам Эрболдон, кабыл алып коюңуздар. Саламат болсун. Кийинки суроо. 19-кылымда орус адабиятында реализмдин негиздөөчүсү ким болгон? Некрасов, Пушкин, Грибоедов же Гогольбы? 19-кылымдагы орус адабиятында реализмдин негиздөөчүсү Некрасовбу, Пушкинби, Грибоедовбу же Гогольбы? Жооп бериңиздер. Ким деп ойлойсуздар? Ушулардын бардыгын өткөнсүздөр, бардыгын билесиздер. Туура жоопту билет Эрбол. 19-кылымдын орус адабиятында реализмдин негиздөөчүсү ким болгон? Бул Пушкин. Сөзсүз Александр Сергеевич Пушкин. Азаматсыз, бул туура жооп. Биринчи раундтун акыркы суроосу. Көңүл буруңуздар. Римдин биринчи императору ким болгон? Юлий Цезарь, Марк Брут, Плутарх же Марк Антонийби? Римдин биринчи императору. Юлий Цезарь, Марк Брут, Плутарх же Марк Антонийби? Жооп бериңиздер. 3 оюнчум туура жоопту билет экен. Кана айтып коюңузчу. Адинай. Римдин биринчи императору бул Юлий Цезарь. Туура, Юлий Цезарь. Туура жооп, азаматсыз. Ушуну менен биринчи раунд аяктады. 18 суроо артта калды. Ал эми Канимет кызы Байма жана Руслан кызы Адинай, сиздер дагы абдан сонун ойнодуңуздар. Жөн гана толкунданыңыздар окшойт. Оюнда ушундай болот да, бирөө утат, бирөө утулуп калат. Сиздерге көп ийгиликтерди каалайбыз. Эч качан жеңилбеңиздер. Ар дайым жеңишке гана жетишип жүрүңүздөр. Тилектериңиздердин бардыгы орундалсын. Кыргызстандын мыкты эрке кыздарынан болуп чоңоюңуздар деп, жакшылап кол чаап койсоңуздар, Байма менен Адинайга чоң рахматыбызды айтабыз. Ал эми Эрбол, Айбике, Азема жана Разак экинчи раундка даярдансын. Билгенден билелегин көп демекчи, ардактуу замандаштар, өзгөчө менин кичинекей бөбөктөрүмө кайрылат элем. Ар дайым билимге дилгир болуңуздар, көп окуңуздар, анткени башыңыздарга толгон акыл бул сиздин эң негизги байлыгыңыз. Акыл Ордо долбоору уланмакчы. Биз экинчи раундтун босогосунда турабыз. Бизди колдогон досторго кайра рахматыбызды айткыбыз келет. Бул Келечек плюс гезити ар дайым жакшы маалыматты камтыган жакшы гезитти сөзсүз алып окуңуздар. Келечек плюс гезитине чоң рахматыбызды айтабыз. Жана дагы биздин досубуз Турар басмасы, ыкчам жана заманбап басма ар дайым кыргызстандыктарга жана биздин конокторубузга мыкты китептерди тартуулайт. Укмуштай сонун полиграфия. Турар басмасы ар дайым биз менен. Дүркүрөгөн кол чабуулар болсун досторубузга. Жана дүркүрөгөн кол чабуулар болсун биздин оюнчуларга. Жакшылап кол чаап койсоңуздар. Бул мыктылар: Мусаев Раззак,
Таалайбек кызы Азема, Абдыбай кызы Айбике жана Мөңгүбек уулу Эрбол. Мыкты оюнчулар студияда. Экинчи раундтун босогосунда турабыз дедим. Экинчи раундда сиздерге биздин редакторлор 8 категориядагы ар кандай суроолорду кандап койгон. Ал категориялар төмөндөгүдөй. Биринчи раундтун жыйынтыгы боюнча Мусаев Разак биринчи болуп оюнга киришет. Разак, сиз кайсы категорияны тандап алдыңыз? О тамгасы. О тамгасы категориясы. Кандай суроо болбосо дагы жообу сөзсүз О тамгасынан башталышы керек. Сиз даярсызбы? Даярмын. Күйөрмандарыбыз даярбы? Анда эмесе Разак баштайлы. Манас эпосундагы чоң жиндини тарбиялаган Жакыптын койчусу Ошпур. Кыргызстандын 3000 жылдык тарыхы бар шаары Ош. Айтматовдун Ак кеме чыгармасындагы Момунчалдын Орос. кардуу күйөө баласы Орос. Башың эмне болбосо Кудай менен ишиң жок. Оң. Манас эпосундагы Жакыптын эң улуу агасы Орозду. Америка Кошмо Штатынын экс-президенти Обама. Адам сымал маймылдын түрү Кинг. Орангутан. Кабул шаары кайсы мамлекеттин баш калаасы? Афганистан. Жер шарынын күн системасынын айлануу жолу? Орбита. Украин кызыклаткан атактуу Түрк империясы? Осман. Айтылышы бирдей, мааниси башка сөздөр? Амонимдер. Кыргызстандагы ири суу сактагыч? Кинг. Орто токой, кырс керсейген деген сөздөрдүн синоними? Ороңдогон. Америкалык кино сыйлык? Оскар. Канаданын баш калаасы. Оттава. Бизге берилген убакыт аяктады. Разак 11 суроого туура жооп берип, 11 упайга ээ болдуңуз. Азаматсыз. Бул азырынча деп туралы. Анткени дагы бир айлампа болот. Эми оюнга киришет Таалайбек кызы Азема. Азема, сиз кайсы категорияны тандап аласыз? Аралаш суроолор. Кандай гана тармакта болуп калышы мүмкүн? Бул географияда деле болуп калышы мүмкүн, геометрия, математика, дүйнөлүк тарых, Кыргызстандын тарыхы, айтор ар тараптуу суроолор. Даярсызбы? Даяр. Биздин күйөрмандар даярбы? Анда эмесе баштайлы. Дүйнөнүн эли борборун түзгөн поляк астроному ким? Кинг. Коперник. Оң канатка кирген ири кыргыз урууларынын бири? Саяк. Сарбагыч. Илимди тармактарга бөлүштүргөн алгачкы илимпоз ойчул? Аристотель. Туура. Айтматовдун эң биринчи көлөмдүү повести кайсы? Бетме-бет. Сүт эмүүчүлөр катарына кирген киттин бир түрү? Көк кит. Күлгөндүн баары дос эмес, урушкандын баары? Кас эмес. Грек-перс согушун чагылдырган байыркы грек тарыхчысы? Кинг. Геродот. Вавилондо Хаммурапи мыйзамдары адилеттүү болгонбу? Ооба. Тыгыштар жөнүндө илим? Фонетика. Ой ойлосоң, тең ойло. Тең ойлосоң? Кинг. Кең ойло. Америка кайсы саякатчынын атынан аталган? Америка Веспунчи. Перикл кайсы мамлекеттин башчысы болгон? Италия. Афины. Бизге берилген убакыт аяктады. Кол чаап Аземаны колдоп турсаңыздар. 4 суроого туура жооп берип, сиз 4 упайга ээ болдуңуз. Азырынча деп туралы, анткени дагы бир айлампа болот. Жакшылап кол чаап Аземага колдоо көрсөтүп койсоңуздар. Күчтен берип, эми Абдыбай кызы Айбике киришет оюнга. Айбике, сиз кайсы категорияны тандап аласыз? Макал лакаптар категориясы. Макал лакаптар категориясын, Мен макал лакапты баштап берем, сиз болсо бүтүрүп коюшуңуз керек, же берилген суроого жооп беришиңиз керек. Айтор макал лакаптар категориясы. Даярсызбы? Ооба. Сана саргайтат, убайым? Нинге. Карт айтат. Көптү көрбөй, көсөм болбос. Көп сүйлөбөй, Сөзмөр болбо. элдин сөзү элде калсын. Душман сөзү Жерде калсын. көптөн үмүт эткен аздан Кийинки. куру калат. Жакшы ишке келет, жаман Кийинки. ашка келет. Элинен безген эр оңбос, көлүнөн безген эмне оңбос? Суу болбос, оңбос. Каз. Кулак укса курсак, Тоет.
ыйдын түбү ый, сыйдын түбү. Сый. Шектенүү, шерттешкен достукту эмне кылат? Душман кылат. Ооба, бузат. Эл мазар, элден чыккан Жер мазар. азар. Пейили тар адам кең идиштен эмне иче албайт? Тамак иче албайт. Шагылы болбой, зоо болбойт, шайыр болбой. Эл болбойт. Бизге берилген убакыт аяктады. Айбике 5 суроого туура жооп берип, азыр 5 упайга ээ болду. Азырынча деп туралы. Эми Эрбол оюнга киришмекчи. Мөңгүбек уулу Эрболду жакшылап кол чаап колдоп койсоңуздар. Сиз Эрбол кайсы категорияны тандап аласыз? Геометрия. Кайсы? Геометрия. Учурдан пайдаланып, геометриядан берген мугалимге салам жолдоп койсоңуз. Учурдан пайдаланып Турсунбек уулу Эрлан агайыма ысык салам. 5 коюп жүрүңүз мындан кийин. 4 болбосун, Эрлан агай. Жакшы. Жанам, даяр болсоңуз, даярсызбы? Геометрия категориясын баштай берели. Карама каршы жаткан жактары параллель болгон 4 бурчтук кандай деп аталат? Параллелограмм. Ар кандай көп бурчтукка сырттан жана ичтен айлана сызууга болобу? Болот. Томпок 4 бурчтук тегиздикти канчага бөлөт? 3-кө. Алар кандай болуп бөлүнөт? Экиге томпок жана томпок эмес. Ички жана тышкы. Жайылган бурч канча градуска барабар? 180. Фалес Милецкий 6-кылымда жашап өткөн грек окумуштуусубу? Аян кайсы тамга менен белгиленет? Аян. С. Эгер 4 бурчтуктун карама каршы бурчтарынын суммасы 180 градус болсо, андагы сырттан айлана сызууга болобу? Тик сызыктын латынча аталышы? Кийинки. Перпендикуляр. Параллелограммдын карама каршы жактары барабарбы? Бизге берилген убакыт аяктады. Эрбол Азаматсыз 8 суроого туура жооп берип, 8 упайга ээ болдуңуз. Алдыда дагы экинчи айлампа бар. Жакшылап кол чаап койсоңуздар оюнчуларыбыздын бардыгына. Эми кайрадан Мусаев Разак оюнга киришет. Разак, сиз кайсы категорияны тандап аласыз? Спорт. Спорт категориясынбы? Жакшы. Даярсызбы? Даярмын. Анда эмесе кеттик. На старт, внимание, марш. Жайкы 2020 жылдагы Олимп оюндары каякта болот? Токио. Японияда. Эрежесиз эр уруш Олимп спорт түрлөрүнө киреби? Жок. Кыргызстандын башкы стадиону кимдин атынан? Дөлөн Омурзаков. Туура. Кыргыздын эң алгачкы Олимпиада чемпиону? Каныбек Осмоналиев. Туура. Чемпиондор лигасын эң көп жеңген команда? Реал Мадрид. Кыргызстандын белгилүү велоспортчусу? Евгений Ваккер. Биринчи Олимп оюндары кайсы мамлекетте өткөн? Кийинки. Индиядагы эң популярдуу спорт? Кийинки. Крикет. Футбол боюнча улуттук курама команданын капитаны ким? Азат Баймат. Ат үстүндөгү хоккей аталган спорттук оюн бул? Көкбөрү. Поло. Вело жарыш үчүн курулган стадион эмне деп аталат? Кийинки. Трек. Лев Яшин кайсы позицияда ойногон? Вратарь. Футбол боюнча 2022 жылы дүйнө чемпионаты кайсы мамлекетте өтөт? Катар. Туура. Бизге берилген убакыт аяктады. Разак азыр 10 туура жооп берип, 10 упайга ээ болдуңуз. Ал эми жалпы экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча сизде 21 упай. Азаматсыз. Эми оюнга киришет Таалайбек кызы Азема. Азема, сиз кайсы категорияны тандап аласыз? Химия. Мугалимге салам жолдоп коебузбу? Рыспаева Гүлзат эжеге чоң салам жолдойм. Эже, чоң салам сизге. Даярсызбы? Кеттик эмесе. Бир заттан экинчи зат пайда болгон кубулуш? Химиялык кубулуш. Туура. Элементтерге мүнөздүү касиеттердин бири атомдук салмакпы? Ооба. Бир эле химиялык элементтин атомдорунан түзүлгөн заттар бул? Жөнөкөй. Элементтердин атомдору башка бир элементтердин атомдорунун белгилүү санын кошуп алуу жөндөмдүүлүгү бул? Валенттүүлүк. Валенттүүлүк кайсы тилден келип чыккан? Грек. Латын. Валенттүүлүк түшүнүгүнө негиз салган Франклинби? Ооба. Отундун күйүшү кандай кубулуш? Химиялык кубулуш. Реакция сөзү кайсы тилден келип чыккан? Эме, латын.
Грек. Реакция түшүнүгүн өз ара аракеттенишүү деп атасак болобу? ооба. Молекулаларды түзүп, химиялык жактан бөлүнбөй турган бөлүкчөлөр бул Эми атом. бизге берилген убакыт аяктады. Сиз азыр 8 суроого туура жооп берип 8 упайга ээ болдуңуз. Ал эми жалпы экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча сизде Азема 12 упай азаматсыз. Эми оюнга киришет Абдыбай кызы Айбике. Жакшылап колчап, колдоп коюңуздарчы. Айбике, сиз кайсы категорияны тандап аласыз? Физика. Физика категориясын. Дәрсбі? Кеттік емесе. Бір заттан екінші заты пайда болбостон, алардын агрегаттык абалы гана өзгөрсө, кандай кубулуш? Физикалык кубулуш. Газ өзүнүн көлөмүн, формасын сактай алабы? Жок, сактай албайт. Кичинекей масса деген сөздөн кайсы термин келип чыккан? Моль масса. Молекула. Заттын катуу абалынын өзгөчөлүгү? Бөлүнбөйт. Суунун канча абалы бар? 2. Көлөм биrdигине туура келген молекулалардын саны канчалык чоң болсо, газдын басымы да ошончолук чоң болобу? Ооба. Эдмон Мариот, француз физигиби? Ооба. Турактуу басым кезинде газдын абалынын өзгөрүшү кандай процесс? Изобаралык. Жылуулуктун берилиши канча жол менен ишке ашат? 3. Тартышуу күчү түртүшүү күчүнө караганда чоңураак аралыктарга аракет кылабы? Жок. Жылуулук бир нерседен экинчи нерсеге кандай жол менен берилет? Нурдануу. Жылуулуктун конвенция жолу менен берилишине газдардын же суюктуктардын катмарынын орун алмашуусубу? Ооба. Бизге берилген убакыт аяктады. Айбике 7 суроого туура жооп берип 7 упайга ээ болдуңуз. Ал эми жалпы экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча сизде 12 упай азаматсыз. Эми оюнга Мөңгүбек уулу Эрбол киришет. Эрбол, кош келипсиз. Сиз кайсы категорияны тандап алдыңыз? Белгилүү болуп калды. Мугалимге салам жолдойсузбу? На всякий случай. Биологиядан берген Адила эжеге ысык салам. Атын унутуп калдыңызбы? Эже деп жүрүп унутуп калат да, кээде. Эрбол, сизге ийгилик каалайбыз. Анда эмесе, даярсызбы? Ооба. Кеттик эмесе. Алгачкы тегинин белгиси кишиде кайра пайда болсо, кандай аталат? Кийинки Атеизм. Нерв клеткасы эмне деп аталат? нейрон. Жер жүзүндө алгачкы жолу сүт эмүүчүлөр пайда болгонбу? Жок. Жүрөккө канды алып келүүчү тамырлар бул? Клапандык тамыр, чоң тамырлар. Веналар. Митоз канча фазадан турат? 3. 4. Адамдын уйку бези кайсы органдарынын алдында жайгашкан? Бөйрөктүн үстүндө. Ашказан. Адамдын биринчи байлыгы? Ден соолук. Баш сөөктүн бет бөлүгүндө канча сөөк бар? 3. 14. Моюндун кокосунун асты жагынан орун алган без бул? Уйку без. Калкан бези. Айбанат жана кишинин кан клеткаларынын бир түрү тромбоциттерби? Ооба. Дем алуу системанын негизги органы? Мурун, өпкө. Иммунитеттин канча түрү бар? 2. Кан тамырларда канды тынымсыз жүрүшү эмне деп аталат? Жүрөк кыймылдатып тураткан тамырлар. Бул деген кан айлануу системасы да. Бизге берилген убакыт аяктады. 5 суроого туура жооп берип 5 упайга ээ болдуңуз азыр. Ал эми жалпы экинчи раунддун жыйынтыгы боюнча сизде 13 упай азаматсыз. Эми экинчи раундду дагы жыйынтыктайлы. Кандай ойнодук? Жакшы эле ойнодук. Өзгөчө жакшы ойноду Мусаев Раззак. 21 упай менен сиз финалга өтөсүз. Жана дагы 13 упай менен Мөңгүбек уулу Эрбол дагы финалда. Ал эми Айбике жана Азема сиздер абдан сонун ойнодуңуздар. Бирок бул деген оюнда бирөөлөр жеңет, бирөөлөр жеңилип калат. Бул силердин эң чоң турмуштагы жеңилишиңер ушул болсун. Мындан ары жалаң гана ийгиликке ээ болуп, жалаң гана тилектердин бардыгын орундатып, Кыргызстандын ийгиликтүү, сулдуу, улуу айымдарынан болуңуздар деп биздин күйөрмандарыбыз дагы сиздерге дүркүрөгөн кол чабууларды тартуулап атат. Чоң рахмат сиздерге бийкечтер. Ал эми Раззак менен Эрбол финалга даярдансын. Бул акыл ордо долбоору биз
финалдын алдында турабыз. Бизге ийгилик каалап койсоңуздар, биз оюнду уланта берели. Бизге ийгилик каалап, бизди колдоп жүргөн биздин досторубуз Турар басмасына чоң рахматыбызды айтабыз. Бул деген ыкчам жана заманбап полиграфия Турар басмасы ар дайым биздин жаныбызда. Кол чаап койсоңуздар биздин досубузга. Жана албетте Келечек плюс гезити. Бул абдан керектүү гезит. Сөзсүз алып окуңуздар. Мугалимдерге дагы, балдарга дагы, ата-энелерге дагы көп маалыматты камтыган Келечек плюс гезитине ар дайым чоң рахмат. Эми финалда ойной турган биздин оюнчуларыбыз бул деген эки жигит. Мусаев Разак жана Мөңгүбек уулу Эрбол. Жигиттерге дүркүрөгөн калчалар болсун. Маанай кандай болуп атат? Жакшы. Жакшы элеби? Эми бул жерде демеле шыпылдап ойношубуз керек. Анткени 3-чү раунд бат эле бүтүп калышы мүмкүн. Коңгуроону басат. Оюнчу мен суроо бергенден кийин, эгерде туура жооп болсо, анда 1 упай алат. Эгерде туура эмес болуп калса, экинчи оюнчу дагы жооп берип, туура жооп берсе, упай алганга мүмкүнчүлүк алат. Анан болсо биздин редакторлор 3-чү раундда силер кичине эс алсын дегенсип, тамаша көй, кыска, логикалык суроолорду камдап койгон сиздерге. Ошондуктан бат эле бүтүп калышы мүмкүн. 3 упайга чейин ойнойбуз. Даяр болсоңуздар, биздин күйөрмандар сиздерге колдоо көрсөтүп кол чаап койсун. Даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмесе 3-чү раунд, 1-чи суроо. 90 жаштагы аксакалга кемпирин жакшы көрдүрүү үчүн эмне кылыш керек? Ачкы сатып бериш керек. Туура. Көз ойнек алып койсоң эле, кемпирин жакшы көрүп калбайбы? 1-0. Укла. 12 бүркүт, 48 карга, 365 чымчык. Баары биригип, 1 жумуртка тууп тур. 1 жыл. 1-1. Оюндун эсеби 1-1. Кийинки суроо. 2 литр сүттү кандай жол менен 1 литр банкага батырууга болот? 2 литрлик банкага бир. Кантип батырабыз? Сүттү кечке кайната берсе. Туура, кайната берсе азайып калат. 1 литрлик банкага эле батып калат. 2-1 болуп атат оюндун эсеби. Кийинки суроо. Румынияда 1-чи орунда, Францияда 2-чи орунда жайгашкан. Бул эмне? Тамгалар. Алфавитте анан Р, анан Ф. Р тамгасы. Румынияда 1-чи, Францияда 2-чи. 2-2 болду. Оюндун жүрүшү эми. Бүгүнкү оюнду да ким жеңет? Муну азыр өздөрү эле чечип алышат. Болот 1 саат 30 мүнөттө, Асель 90 мүнөттө мектепке барат. Суроо. Эки окуучунун кимиси 1-чи мектепке келет? Экөө тең барышат. Жолу 90 мүнөт. Мөңгүбек уулу Эрбол. Бүгүнкү оюндун жеңүүчүсү сизсиз. Разак, сизге дагы белегим бар, сиз абдан сонун ойнодуңуз, финалга чейин жеттиңиз. Бирок оюнда ушундай болот да. Бирөө жеңет, бирөө жеңилет. Сиздин эң чоң жеңилүүңүз ушул болсун. Бул Акыл Ордо долбоору биз финалда мыкты жигиттер менен жолугушуп, мыкты жигиттердин мыкты таймашын көрдүк. Бул таймашта жеңишке жетти Эрбол деген жигит. Дүркүрөгөн колчалардын коштоосунда мен сизге кубокты тапшырам. Супер финалга даярданыңыз, Эрбол. Жана сизге Турар басмасынан дагы белек, ушундай мыкты китеп. Рахмат деп атат. Сиздер дагы жакшылап бир кол чаап, рахматыбызды айтып койсок. Алтыным, абдан сонун ойнодуңуз эле. Шашма экенсиз. Шашма болбош керек. Ар дайым орундуу жүрүш керек. Алтыным, сизге дагы ийгилик каалайбыз. Абдан сонун ойнодуңуз. Мына Манастын басылмасын сизге Турар басмасынын атынан жана дүркүрөгөн колчоолордун коштоосунда сизге дагы бир жолу чоң рахматыбызды айтабыз. Анда эмесе ардактуу замандаштар, биз туп-туура 1 аптадан кийин жолугушабыз. Бул Акыл Ордо. Саламатта болуңуздар.